Караңыздар, азыр мен 60 000 сомго доллар сатып алам. Ал үчүн Байбиттин ичинде P2P деген бар. P2P. P2P деп айтылат, Ушул жерге киребиз дагы, мына жерде сумма деп турат. Суммага 60-ты коём. 60 000. Все способы оплаты деген жерге М-банкты коём. Менде М-банк бар. Эми бул жерден жакшы, внимательный, мындай отзывдары жакшы адамды издеш керек. Бул эме да, мындай кандай деп түшүнүрсөм силерге. Бул жерден мошенниктерге жолугуп калыш деле мүмкүн. Ошол үчүн акча салдырууну опытный адамга айткыла да. Wi-Fi кошуп берсеңиздер. Анан азыр биз нормальный опытный адамды кантип иштейбиз? Мисалга, биринчиде турган 8850 деген адам 165 жолу товар саттырды. Мына жасам 165 жолу ушундай доллар алмаштырыптыр. Бунун опыту аз экен, мисалга. Экинчиси 600 крипто P2P деген 60 карагыла. 618 жолу ордер ачыптыр. Ордер деген ал 618 жолу ошо адамдарга доллар саткандын саны болот. Ал 99% ишеничтүү деп турат. Мисалга 99% рейтинги жогору деген сөз. Мисалга ошол адамдан кийингиси Айгерим 1160 ордер ачыптыр, 95% деп турат Айгеримдики. Ушуларды карайсыңар да, мен мына крипто 99% дегенди аламын дагы, мунун отзывдарын карап чыгыш керек. Биринчи тарс эле покупка кылбастан, отзывдарын карап чыгыш керек. Ал үчүн бул крипто дегенди басып, мына отзывдары бар экенби карайын. Плохо деген отзывды окуш керек. Мисалга, плохо деген отзывды ким качан жазса, сначала получает перевод, а потом не закрывает ордер и просит указать комментарий, сделать второй перевод. Не рекомендую, муну сунуштабаймын дептир, грубый дептир. Вот. Бул адамдан соода кылбайбыз. Анда башкасын көрөбүз. Мисалга, ким? Нол трансфер деген мына баланы көрөбүз. Муну карайбыз, отзывдарын обязательно карап, анан кийин алыш керек долларды. Плохой отзыв жок экен, хороший человек окшойт. Ушуга киребиз, 60-ты койдум. Покупканы басам. Покупканы басып, муштурум коштуңбу? Покупканы басып, мунун эме в чате деп коюптур. Саламатсызбы деп жазам. Что мага бул QR код реквизит берет. Мен реквизит деп жазып коём. Реквизит. Азыр бул мага QR код реквизит жиберет. Ошол реквизитке мен 60 000 сомду которомун. Ошол адамдан доллар сатып алам. Муштурум кошулдубу? Так, күтөбүз. Что реквизит алышым керек бул адамдан мен. Качан акча төлөнгөн, отуруп турчу маяка. Качан акча төлөнгөндөн кийин, мен ага оплата жүргүзгөнүмдөн кийин гана эмне кылыш керек? Ылдыйдагы платеж выполнен дегенди басыш керек. Ага чейин басканга болбойт. Күтүп атам. Жазып коюптур. Номер счета деген жерге в чате по QR деп коюптур. Түшүндүңөрбү? Ал дегени чатка жазсаң мен сага берем дегени. Вот. Эми күтөбүз ушул адамды. Баякы видеону көрө, мына QR код жөнөттү, ушуну тартып алабыз. QR кодду эми М-банкка кирип, ушул QR код аркылуу, бураба качын ар жака. Папа. QR код аркылуу ушул адамга, Демирбанк дейт, 60 000 которобуз. Мына. Бексултан мама деп чыктыбы? Туура эле экен. Текшериш керек да? Мына. 60 000 сом которуп атам. Бурабачы өчүрүп койдум духовканы. Өтүн ар жака. Окей, азыр чек. Жашыл галочка чыкканда, жашыл галочканы ушул адамга суркө тартып жөнөтөбүз, мынакей котордум депчи. Түшүнүңөр да. Негизи Байбиттен мага доллар сатып алып салып берген оңой эле, но опыту жок адам үчүн кыйын. Байкоосуздан шашып кетип, мошенниктерге кабылып калса, акчасы заморозкага түшүп калат 48 саатка. Вот. Мынакей, жөнөтүп койдум чекти. Чекти жөнөткөндөн кийин ана ылдыйдагы платеж выполнен дегенди басаммын. Мына, я понимаю, я подтверждаю, подтвердит. Бүттү. Эми кайрадан күтүү режимине коюлат булчу. Вот. Азыр 10 минут ичинде
акча которот, жазылып турат кызыл тамга менен, кызыл цифра 09 мүнөт 48 секунд деп. 10 мүнөт ичинде бул акча которот. Ошол 10 мүнөткө чейин муну күтөбүз. Көрдүңөрбү? $60 канча штук доллар келди. Эгесинен жөнтүп коюп мага бир эже. Бул эже которду 60 000 сомчу. Ушу которду эле ушуга жиберип коюйн. Сиздин 60 000 сом акчаңызга мынча доллар, ой, өлдү го, жазылбай калып. Мынча доллар келди деп айтып коюйн. Ушинтип элдердин акчасын салып берем командама, албетте, чужа адамга эмес. Ишенгендерге салып беремин. $677 келди мына. Келди деген бул сатып алынды сиздин акчаңызга деген сөз да, эми бизде түшүнүксүз келди деп. Күтөбүз, мына карайбыз. Бул жерде ожидается перевод монеты деп турат. Ушул бул активный бөлүмдөн өчүп туруп, бул завершенного түшүп калат. Мисалы үчүн, завершеннодо мен кечеге покупка кылгам 18500гө, 10 000 сомго, ошолордун датасы менен, кимден алганым, канча сомго алгандарым баары көрүнүп турат да. Азыр мына убакыт аз калды, 8 мүнөт калыптыр. Ушул убакытта бул которот. Анан если жок болуп кетсе, вы здесь деп жазып коюш керек. Или вы тут деп, ушул жердесизби деген сыяктуу. Түшүндүңөр да. Мынакей $677 алынды. Мага ишенбегендер көп да негизичи. Анан ошолорго мынтип чеги менен көргөзөм. Мына сиздин акчаңызга мынча доллар алынды депчи. Эми ишенсе деле баары жөнөтөм да, өзүм жүрөгүм тынчпайт да. Мен тууралуу эмне ойлоп калды деп чектерин көргөзүп берем адамдарга. Түштү уже. Аны көргөзөм силерге азыр түшкөнүн. Ой, бияктан чыгайын. Мына $203 бар эле мурда. Ошонун ордунан келип түштү акча, бүттү. Анан акча салуу боюнча мен только өзүмдүн командама, тааныган адамдарыма жардам берем. Чужой адамдын акчасын салып берем.